Мейримдүү жана ырайымдуу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздер менен Орозодо 30 күн долбоорунда кайрадан көрүшүп атканыбызга Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Мейримдүү жана ырайымдуу Аллах Таала ушундай бизге бир мүмкүнчүлүк берген экен. Мына ушул бүгүн дагы ушул бейшемби күндө ушул кечки сааттарда сиздер менен көрүшүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү тема дагы аябай кызык жана эң башкысы керек бир темалардын биринде сүйлөшөбүз. Урматтуу достор, бизден алыстабаңыздар, буюрса алдыдагы 40 мүнөт бою коллега Мербот Касым менен жеке өнүгүү боюнча сүйлөшмөкчүбүз достор. Бүгүнкү боло турган тема ой менен байланышкан тема. Муну орусча концентрация деп коебуз, кыргызча ойду топтоо, ойду бир нерсеге ныктоо, ой менен иштөө. Ой дагы билинбеген абалда биздин жашообузга аябай чоң таасир берет. Анткени алдыбызда турган бардык нерсе качандыр бир кездери жөн эле бирөөнүн бир ою болчу. Мына ушул кружкадагы кимдир бирөөнүн ою эле кийин мына ушундай сабы менен жасалды. Ал адамдын ою моделдештирди. Ошол эле сиз көрүп турган телевизор, смартфон, үйүңүздөгү төшөк, үйүңүздөгү кирпич, бүт бардык нерсе кимдир бирөөнүн качандыр бир кездеги ою эле. Ою эле. Ушу Кыргызстан мамлекети да качандыр бир кездери биздин ата-бабаларыбыз көксөгөн бир мамлекет болчу. Ал ой болчу. Кыргызстан жосом кыргыздардын, мусулмандардын өлкөсү деген биздин ата-бабаларыбыздын бир оюндагы бир идея, ошон үчүн күрөшкөн, ошон үчүн мүдөө кылып аракет кылган бир ой болчу. Алхамдулилля, ошол ойдун бүгүнкү мына көрүнүшүн карап турабыз. Кружка ойдон кандай материалдык нерсеге айлангандай эле ата-бабаларыбыздын кыялы да ишке ашып, максаты да ишке ашып, кыргыз журтчулугу деген бир коомго ээ болуп турабыз. Демек, бардык нерсе ойдо туугандар, ойду кантип дарттайбыз, ойду кантип бир нерсеге ныктайбыз, ойдун күчүн канткенде көрөбүз. Алыстабаңыздар достор. Иншалла абдан керектүү темалар, маалыматтар айтмакчы. Баса мен мол нерсени айткым келип атат да, бачым эле чукул түрдө темага киргим келип атат. Негизи ойду бир жерде топтоодон максат эмне? Дегенде биз күнүмдүк турмуш тиричиликте, үйдө үй иштерин кылып атып, же офисте жумушта бололу, мейли бир ишти жасап атып, башка бир нерсеге кетип калабыз. Өз негизи чаржайып жүрөбүз го, ойлор чаржайт. Демек, ойдун чачырашынын негизинде адамдын продуктивдүүлүгү азаят, жемиштүүлүгү азаят. Ыбырсып бир нерселер менен алек боло беребиз, бир иштерди жасагандай боло беребиз дагы, бирок биз бир күн кечке жалпы 24 сааттык жашообузга сар эсеп салып карай турган болсок, анда бизде жашообузда бир алгылыктуу иш кылынбаган болуп эсептелинет. 24 саат убакыт абага учуп кеткен жок да. 24 саат убакыт же түрдүрүлүп, бат өтүп кеткен жок. Ал өзүнүн мыйзамы менен өтүп баратат. Болгону сиз башка нерсеге аласып коюңуз. Тагыраагы оюңуз чачырап кетти. Кудайлар дайым кыймылда жүргөн, дайым өзүнүн уруусун багыт үчүн ууга чыккан, мал кайтарган, жашоосун уюштурган. Жаналардын көпчүлүгү кыймыл менен өтүп жашоосу, эртең күн аткандан күн батканга чейин кыймыл менен болгон. Мен ата-бабаларыбыздын жөн эле нанда ойлоп, карта ойноп отурган элестете албайт. Бизге ата-бабаларыбыздын алар жүрмөн чурдан да жүргөн. Бүгүн биз кыймыл аз, бирок көп ойлонобуз. Дайым ойлонобуз. Этип турсаң эле ойлоп аткан кыргыз сабырчыдар күнүмдүк тиричиликте биз аябай ойго берилип кеткенбиз. Ой менен гана жашайбыз. Туалетте отурсаң дагы ошол ой, чай ичип атсаң дагы ой, керек болсо түш көрөсүң. Адам аябай катуу ойлонот, түш көрөсүң, түш көрбөгөн адам болбойт деген кезинде. Мында кичинекей кезинде көзүмдү жумат элем, кийин көзүмдү ачканда таң атып күн ачкан болду кичинекей кезинде. Ойлонбодугар болачак кезде түштө көрбөйт элек да. Түштү кезде көрөт элек, көрсөк сүйүнүп кетип бирөө айтчу элек же ошондон анан мындай болду деп ошого кайгырчук. Айтор бүгүн ойлоно эле жүрөбүз, бирок ошол ойлордун бардыгы менимче жараксыз окшойт. Анткени ал ойлор жарактуу болгондо азыр бизде көп нерсе өзгөрүп кетиш керек эле. Биз жашообуз оңолуп кетиш керек эле. Тилекке каршы көп ойлонобуз, бирок жашообуз баягы мурдагы бойдон эле. Демек ал ойлордон бир натыйжа жок. Демек, мындайча айтканда, бүгүнкү күндө биздин ойду чачырата турган нерселер көп да, аябай. Телефонду кармасаң эле 1 мүнөттүн ичинде 5-6 уведомление, билдирүү келет.
Ал билдирүүлөрдүн баардыгы кызык нерселер. Сага керек эмес, жөн эле кызык болгон нерселер. Нафсиңе жагат. Бул кызык, мисалы көбүнчө блогерлер дагы ушул адамдарды кызыктырып, вау, мындай болуп кетти, мындай окуя болуп кетти, ал жерде мындай болуп кетти деп, ушундай дайыма элди кызыктырып, кызык нерсеге үндөйт дагы, анан ал билдирүүнү көргөн адам сөзсүз ошону басып ачкысы келет. Ошол ссылканы баскысы келет. Анан натыйжада баягы үтүктөп аткан кийими унутулуп калат, жуулуп аткан кири унутуп калат. Анан кийин баягы казылып аткан арыгы калып кетет. Не болду? Бул ойду чачырата турган сырткы себептер дагы бар. Ойду негизи мындай фокусту эки бир мунарадан карасак болот да. Өзү концентрация деп айтылат орусча, Биз эки сөз айкашы менен айтып атабыз, ойду топтоо деп. Ойду ушундай бир топтосок, эгерде бир жерге, анда бизде продуктивдүүлүк артат. Тагыраагы, бул ойдун чачырашы эмне бул? Ойдун чачырашы же болбосо концентрациянын чачырап кетиши бул эмне? Качан сиздин денеңиз бир нерсе менен алек болот, бирок сиздин мээңиз башка нерсе менен алек болот. Мына ушул абал фокустун чачырашы. Тагыраагы ойдун чачырап, концентрациянын бузулуп кетиши. Мындайча айтканда, сиз өзүңүз намаз окуп атасыз, оюңуз Азия молдо жүрөт, мисалы, базарда жүрөт. Же болбосо сиз китеп окуп атасыз, сиздин оюңуз баягы Каныбектен алган карызыңыз жөнүндө болуп атат. Не болду? Дене башка нерсе менен алек, ал эми акыл, мээ башка нерсе менен алек. Мына ушул абал фокустун чачырашы, концентрациянын бузулушу болуп эсептелет. Адамдын жалпы адам катары жашоосунда, адам катары мына бир турумунда 3 нерседен турат экен. 3 нерседен турат экен. Адамда ой болот экен. Адамда ошол ойдон сезим пайда болот экен. Сезимден анан адамдын денесинде бир өзгөрүү болот экен. Жок дегенде денесин мурашки басат, же болбосо денесин жанагындай жымырап калат да. Же болбосо бети кызарып кетет. Андай же болбосо бир кыймылга келет, ордунан турат, барып бир нерсени кылат да. Ошо адамдын эмеси өзү общий туруш 3 эле нерсе экен. Ушул 3 схема ушундай тартип менен иштейт экен. Мисалы үчүн экөөбүз сүйлөшсөк, болот. Эгер мен сизге позитивный нерсе айтсам, анекдот айтып берсем, кызыктуу маштар айтып берсем, бир кызыктуу маек курган болсок, экөөбүздүн ушул маектен кийин сиздин көңүлүңүз көтөрүлүп калат. Эмнеге десе, сиздин оюңузга мен позитивдүү ой бердим. Менден алган позитивдүү ойдун натыйжасында сизде позитивдүү сезим пайда болду. Кандай сезим? Өзүңүздү жакшы сезип калдыңыз. Мындай бир тынчтануу болду да. Көңүлүңүз көтөрүлүп калды. Эми мындан улам сизде эмне пайда болду десе, үчүнчү нерсе. Сизде денеңизде да өзгөрүү болот экен. Денеңизде кандай өзгөрүү болот десе, ошол позитивден кийин башка бирөөлөр менен саламет кылсаң, алар менен тамашалашып кетесиң. Алар менен дагы кызыктуу маек куруң келет. Айтор, сен жүргөн турумуңду, поведенияңды өзгөртүп калат экенсиң. Эмнеден башталат бул? Ойдон, анан сезим пайда болду, анан сезимден, анан действие. Мисалы үчүн кээде кино көргөндө деле. Сиз мисалы үчүн кайсы кино мындай бир аябай шыктандырган буга чейин? Буга чейин баягы «Погоня за счастьем» деген барбы? Баягы Бакытты издеп деген. Баягы Уилл Смит баласы менен катышкан бир миллиардердин эмеси, биографиясы. Эми көп деле кино көрбөйм. Өзүм мындан бир 3-4 жыл мурда көргөн кино. Мен да ошол жанагы Уилл Смиттин киносун көргөм. Студент кезимде. Ал кинону көрүп аябай таасирленгем. Өзү 2,5 саат кино болгонуна карабай, аябай таасирленгем. Эми ал мындан бир 5-6 жыл мурда болчу. 6-7 жыл мурда болсо керек болсо көргөм, биринчи жолу көрүп аябай шыктанып калгам ошол көргөндөн кийин. Мен дагы муну Уилл Смит баласы менен жүрүп, аты ким эле өзүнүн? Эми Уилл Смит деген актер ойнойт ал жерде. Баласын ээрчитип алып, ал көрбөгөн кыйынчылыктар жок да. Ошонун баардыгын көрүп, анан жүрүп, тиги брокер болуп, ал окуусунан өтүп, квартирадан анан айдап чыгып, анан аялы аны таштап кетип калып, анан баласы менен ошо туалетте уктап, анан суук жана туалетный бумаганы чогултуп, баласына эме кылып, жумшак кылып берип, анан ошентип ушундай жашоо болгон да. Ошондон кийин анан бир ийгиликке жеткен катары бир 2,5 саат кинону көргөндө, менде дагы кадимкидей мындай бир шыктануу пайда болгон.
Ошондон кийин тура калып бөлмөлөрүмдү жыйнаштырып, дубалга эмелерди ийилип, стикерлерди чаптап болду, мен дагы өзгөрөм, мен дагы кылам деген сыяктуу бир өспүрүм кезимдеги мындай бир толгонуу пайда болду эле да. Толгонуу пайда болду эле. Айтайын дегеним, вот караңыз, көрүүчүлөрдө эле ушундай сезимдер болсо керек. Качан бир кинону көрсө, же бир музыканы укса, же бир интересный беседа болсо, маектешүү болсо, дагы бир позитивдүү, бир жагымдуу бир маалымат алса, ойлонсо ошонун үстүнөн, андан бир жакшы сезимдер пайда болуп, ал сезимдерден улам адам эмнегедир бир нерселерди кылгысы келип калат экен да. Кылгысы келип калат экен. Ушунун баардыгы эмнеден пайда болуп атат? Албетте ойдон. Анан мен айтайын дегеним ахи. Айтайын дегеним, эгерде бүгүнкү күндө ушундай проблема бар экен бизде, адамдарда, өзгөчө кыргыздарда, мен бир нече жылдардан бери Сүрдүү жеңил плюс оратор тренингин өтүп келе жатып, ушул нерсени байкадым да. Адамдарда ушул проблема бар экен. Адамдардын сүйлөгөн сөзү, эми бул ой да, эмнени сүйлөп атсаң, ошонун үстүнөн ойлоносуң да. Сүйлөгөн сөзү, ойлонгон ою башка экен да, сиз айткандай. Андан пайда болгон действиясы башка экен. Действиясы башка экен. Мисалы үчүн, кээде кайгылуу нерсени дагы жылмайып айтып коет. Жылмайып айтып коет. Эме, ала уюң өлдү депчи. Мындай позитивный нерсени негативный айтып коет, кээде негативный нерсени позитивдүү айтып коет. Мына ушундан улам да адамдар бири-бирин түшүнбөй анан урушуп кетишет. Урушуп кетишет. Бул эми өзүнчө чоң тема. Айтайын деген, эгер адамда бир адам катары бул жашоодо идеалдуу жашоо, гармония менен жашайм десе, мына ушул үч нерсеси бири-бирине дал келиш керек экен. Адамдын ичиндеги ою сыртка ошондой чыгыш керек экен. Жаш баладай. Эгерде жаш баладай. Жактырбаса жактырбай. Жактырбаса жактырбай, таң калса, ошондой беле, деп таң калып, мисалы үчүн да, макул болбосо, жок, мен аны макул эмесмин деп мындай бир ичиндеги ой сыртка кандай болсо ошондой чыгыш керек экен. А бизде кандай? Ичибизде башка, сыртыбызда башка. Сыртыбызда башка. Ошондуктан бүгүнкү теманын актуалдуулугу ушунда, урматтуу көрүүчүлөр. Ойдо маселе көп. Ойдо маселе көп. Эмне үчүн андай оюбуз сырткы нерсеге чагылбай жатат десе, биз биринчиден бир нерсеге концентрацияны, оюбузду ныктап үйрөнгөн эмеспиз. Намаз окусак деле оюбуз кетип кала берет. Дубайда салып жүргөндүң, контейнерлерге барып, обувь тандап жүргөн болосуң. Болбой эле ой чачырай берген болсо эмне кылыш керек? Ой чачырай берет. Анан карасаң эле бир абалга чыгып калган болсун да. Убакыт уже жок. Убакыт жок. Бир тамашаны айтып коюшат да. Бир целый жамаат Бишкекте, кайсы бир мечитте болгон окуя окшойт. Биз баягы даватка чыгып жүргөндө айтышат эле. Мен Максат Ажи Токтомушев устаздан уккам. Бир жамаат баардыгы намаз окуп бүткөн дагы, анан баардыгы намаз окуп бүткөндөн кийин талаш башталат экен. Биз 4 рекет окудукпу же 3 рекет окуп койдукпу? Кандай болду деп имам өзү да билбейт, жамааттан сураса жамаат да бири-бирин карайт. Баардыгы канча рекет намаз окуганын билбейт. Анан кийин ким билет десе, бир аксакал мен билем деп калыптыр. Аксакал айтыңыз, биз канча рекет окудук десе, биз 3 рекет окудук дептир. Кандайча, кантип далилдейсиз муну десе, биринчи рекетте мен дордойдогу биринчи контейнериме кирдим эле. Аллаху акбар деп экинчи рекетке кеткенде мен досум Кутмандыкына бардым эле. Анан мен базарда дагы бир контейнерим бар эле. 3 контейнерим бар эле. Досум Кутмандын үйүнөн келип туруп, экинчи контейнериме киргенде өзү 3-чү рекетке отурдук дейт. Анан мен ошол 3-чү, экинчи контейнериме кирип туруп, анан 3-чү контейнериме да чыгайын деп аттым эле, намаз бүтүп калды дейт. Бул сыяктуу эме көп да. Көп. Мисалы үчүн мен өзүм деле, мисалы үчүн мен периште эмесмин да. Намаз окуп атканда ой кетет. Дальный кетет да, алыскачы. Бул эмнеден улам? Ой чачырап, ойдун күчү жоголуп кеткен. Ойдо күч жок, биздин ойдо күч жок. Бир окуучум айтты эле, Сүрдүү жеңүү тренингге чыккан. Мен өзүм окуучуларымдан окуп турам да. Келип бир нерсе айтып берет, анткени Сүрдүү жеңүүдө мындай да. Адам сүрүн жеңиш үчүн көбүрөөк сүйлөш керек. Анан бир окуучум айтып атат. Сүйлө деп чыгарсам ушундай деп атат. Ойдун күчү дейт. Жана күндүн нурунан
күндүн нуру бул ой дейт да. Ой деп айта турган болсок, жана лупа дейт го. Лупаны эгер күндүн нуруна мындай тута турган болсоң, мындай тескери кылсаң, андан келген нур чаржайт, эч нерсе кылбай, эч нерсеге жарабайт. Чачырап кетет дейт. Ошол лупанын түз кармап күндүн нуруна түз койсоң, ошол күндөн келген нур бир жерге топтолот дагы, ошол нерсени күйгүзүп салат дейт да. Күйгүзүп салат дейт. Любой адамда ой бар да. Ой бар. Ал ой менен эмнеге биз проблемаларыбызды чече албай жатабыз, эмне үчүн жашообузду жакшырта албай жатабыз десе, көрсө ойдун күчү жок экен да. Оюбузда күч болбойт экен. Эмнеге? Ой чаржайт. Ой чаржайт, аябай чаржайт. Бизде суроолор бар экен, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы суроо берсеңиздер болот. 0705 96 94 41 номерине WhatsApp аркылуу жазып, суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Намаз окуп жатканда оюм башка жакта боло берет. Кандай кылышым керек дейт. Негизи бул ар бир мусулманда болот го дейм. Ооба. Негизи ыйманы бар адамды алаксытат дейт шайтан. Анан мен өзүмдүн инструментим бар. Мен өзүм дайыма ар бир аятты окуганда мен маанисин кошо назарда тутуп окуйм. Машалла. Мисалы, сиз маанисин түшүнөсүзбү? Маанисин эми араб тилин билем, орто деңгээлде билем араб тилин. Анан баягы кээ бир сүрөнүн котормолорун түздөн түз баягы кайра кайталап жаттап алгам. Машалла. Анан кайсы аят окулуп атканда мааниси эмне экендигин назарда тутканга аракет кылам дагы, ошондо оюм чачырабай калат. Анан кээде таптакыр эле баягы оюбузду мындай баары бир чачырата турган күчтүү ойлор болот. Мисалы, Кудай сактасын, эң жакын адамыңыз операцияга кирип кеткен болсо, аны ойлонбой кое албайсыз. Аябай сизди кыжалат кылган. Ал эми жөнөкөй эле биздин оюбуз чачырай берген болсо намазда, мисалы, жөн эле базарга кетип калат, ошентип контейнерлеп кетип калат. Ошол мезгилде эмне кылабыз? Аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп ичибизден айтып, анан кайра улантканга аракет кылышыбыз керек. Машалла. Ошол моментте аузу биллахи минеш шайтанир ражим десе болот экен, намазда. Мен ушундай деп уктум эле да, анан бирок муну такташ керек экен. Такташ керек. И позордон тактап алыш керек. Өз намазда концентрацияны бир жерге коюш өз чынында, өз затында адамдын ою бир нерсеге жана бизге айтмакчы до конца ныкталбайт окшойт. Ныкталбайт окшойт. Мисалы үчүн бир жолу бир окуя болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары мелдеше кетет. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ортого бир байге коет. Бир чапан берем дейт. Эгерде кимиңер намаз баштагандан Аллаху акбар деп окуп баштагандан баштап аягына чейин такбирден Ассаламу алейкум ва рахматулла деп сол желкесинде салам бергенге чейинки 4 рекетти мен азыр Аллахтын алдында турамын деген жанагы сезим менен оюн башка эч нерсеге алаксытпай ушундай концентрация менен ойду ныктап туруп окуса менин чапаным ошонуку дептир. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чапаны эмес, анын мындай бир кичинекей эле бир эмесине дагы ушундай зар болушкан да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам субханаллах ал кумир болушкан. Да, конечно, кумир. И ошо кишинен чапан алуу мүмкүнчүлүгү турат. Анан Али радиаллаху анху да бир канча сахабалар, Аллах алардан разы болсун, мелдешип намазга турушат. Намазга турушат дагы, анан бардыгы намазга кирет. Биринчиси окуп бүтөт, экинчиси намаз окуп бүтөт, үчүнчүсү намаз окуп бүтөт. Алар айтат: мен оюм кетип калды баары бир. Оюм кетип калды, аякта кетип калды деп. Али радиаллаху анхуга чейинки сахабалардын бардыгы оюм качып атат деп айтат да, мындан мен жеңилдим дейт да. Анан Али радиаллаху анхуга кезек келет. Али радиаллаху анху намазды ушундай баштайт. Аллаху акбар. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим кетти. Ошол менен 4 рекетти аябай концентрация менен окуйт. Ушундай концентрация менен ойду ныктап окуйт. Ныктап. Биринчи рекетти дагы, экинчи рекетти дагы, үчүнчү рекетти дагы, төртүнчү рекетти дагы ныктап Кудайдын алдында турам деген жанагы аябай бир ойдун немеси менен ныктап туруп окуйт экен дагы. Анан Ассаламу алейкум деген салам берердин алдында мына 4 рекетти ойдун вообщем чачыратпай окудум.
деген ой келет экен. Биринчиси ошол жерден кичине таят экен. Анан экинчиси сразу ой келет экен, уже чыгып кетет экен намаздан. Ох, субханалла, кара, мен 4 рекетти бирде эме кылбай окудум. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага чапан берет тарамызда кайсынысы берет экен? Көгүн берет экен же агын берет экен деген. Көк чапан берет экен же ак чапан берет экен деп ойдон кетти да. Субханалла. Али радиаллаху айткан риваяты бар ушул. Мен ушундай аракет кылдым, ушундай ой келди депчи. Чынында ойду бир жерге жамдаш өзү аябай маселе. Баса дагы суроо бар экен. Унутчактык жөнүндө оюңар кандай дейт. Унутчактык жөнүндө. Унутчактык жөнүндө менимче эме маани бербесе керек менимчечи. Маани бербестиктен улам унутуп койсо керек бир нерсени. Мисалы үчүн кандай десек, дос, саат 11-ге кел, мен сага 100 000 сом акчаны берейин деп атам. Жөн эле достук эме катары. Саат 11-ге келип ушул акчаны алып кеткен дос. Мен садака кылайын деп атам. Просто достук урматыбызга деп туруп, досуңуз сизге 100 000 акчаны 11-де бере турган болсо, жана 8 май саат 11-ден 28 мүнөт өткөндө келсең, Бишкек порттун алдындагы бутиктен берем десе, ага 1 ай болсо, сен 1 ай күндө түш көрүп чыгасың да, анычы. Унутпайсың. Унутпайсың. Биз эмнеге унутуп калабыз десе, көп нерседе маани бербегендиктен. Мен ушундай ойлойм. Негизи мындай да, кээде чын эле баягы бир татаал номерлерди деле жаттап каласың го. Колуңда жалпы эс тутумдун начарлыгы боюнча ал өзүнчө чоң тема. Колуңдагы бир нерсе жок болсо, жазып алайын дегенге. Вариант жок болсо, мээ сактап калат экен да. Вариант жок болсо? Бизде мээге вариант бербеш керек. Мээге вариант бербегенде, мээ айла жок жаттайт экен. Биз эме жаза коелу деген нерсе бар да. Мисалы мындай да, анан деле жөнөтүп коет да, же болбосо анан деле эстетип коет да деген сыяктуу. Же болбосо ошол маани бербегендиктен улам, анан деле деген бир вариант бар да. WhatsApp'тан салып жиберсин да. Эгерде муну эч ким эстетпейт мага, мен гана эстешим керек, мен унутуп калсам өлдүм десе, болду да. Бул мээге вариант жок. Сахабалар ошондой болгон экен да. Сахабалар элестетиңиз, Усман радиаллаху анху деген халифтин дооруна чейин Куран кагаз көрбөптүр. Эч жерге жазылган эмес. Эмне болду десе, сахабалар Куранды үтүр чекитине чейин билип жаттап алышкан. Качан гана Усман радиаллаху анху тушунда жихадка чыкканда, саллашуудан көптөгөн хафиза кырылып кеткенде, бир чоң сигнал болот, жана Усман радиаллаху анху кеңешип туруп, аны эмне кылат? Жаздырат. Нуска кылат. Манас эпосы деле ушундай дахи. Манас эпосы деле мисалы үчүн жазылып баштаганыга эми эле бир эле кылым болду. Оздон озго. Бир эле кылым болду. Биз Манас эпосун 6-7 кылым нар жака айтып атпайбызбы? Демек, кыргыз эли аны 6-7 кылым бою Манас эпосун оозунда сактап келген да. Ооздан кулакка, кулактан кайра оозго. Аябай күчтүү, память күчтүү болгон. Машалла. Мына ушундай достор. Ассаламу алейкум. Жоолук маселеси чечилеби дейт. Алейкум ассалам. Бул биздин компетенцияга тиешелүү эмес экен. Бул коомдук ишмерлер, саясий кишилер жооп бергени туура болот. Бирок биз катардагы жаран катары бир нерсени айта алабыз. Ар бир мусулман кайдыгер болбой, өзүбүздүн позициябызды билдирип турушубуз керек. Кайдыгер болбошубуз керек. Ассаламу алейкум. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канча рекет тарайып намаз окуган айтып коесуздарбы? Анан өзүңүздөр канча рекет окуйсуздар дейт. Машалла. Алейкум ассалам. Негизи бул диний суроолор болсо, мындай эгерде мындай шари илимди талап кылган болсо, негизи устаздарыбыз, диний илимден компетенциясы бар устаздар жооп берсе туура болот да. Кыяматтын бир белгиси да ушул. Мунун жообун биз билишибиз мүмкүн. Бирок менимче ушул эң жакшысы ушул баягы бөлөнө сойсо дагы касапчысы сойсун дейт. Мисалы үчүн бир алып болсунча мындай түз эфирде айтып коеюн көрүүчүлөргө, угармандарга, жеке өнүгүү жаатында, ийгилик жаатында, же болбосо тартип боюнча, дисциплина жаатында, максат, миссия деген багыттарда, тайм менеджмент боюнча ушул жеке өнүгүү жаатында эгерде мүмкүн болсо бүгүнкү концентрация деген темада суроолор болсо жакшы болот. Ойду топтоо, ойду нуктоо боюнча болсо жакшы болот. Туугандар, анан бизде бир жакшы бир сонун жаңылык. Белгилүү коомдук ишмер, белгилүү журналист жана өнүгүү тренери Мыктыбек Арстанбек устатыбыздын кантип өзгөрөм деген 3 күндүк онлайн семинары атайын Марва ТВ телеканалын көрүүчүлөр үчүн
1 майда, ооба 1 майда сунушталып атат. башталат. Эгерде сиздер катышам десеңиздер, экрандагы телефон номерлерге жазып, мен тренингке катышкым келет десеңиздер, 0552 23 60 02 номерлерине кайрыласыздар. Мен тренингке катышкым келет десеңиздер, мына ушул Мыктыбек Арстанбек устазыбыздын кантип өзгөрөм деген аталыштагы 3 күндүк тренингине катышууга мүмкүнчүлүк аласыздар. Иншалла, ошондой болуп тургандар. Сиздердин да орозоңуздар кабыл болсун, орозоңуздар кабыл болсун, кыргыз элим деген билдирүүлөр келип атат. Негизинен кыргыз же өзбек же тажик деп кайсы бир улутка бөлбөстөн, жалпы мусулман эли десек туура болот деген ойдомун. Анткени бул бизден динибиз талап кылган нерсе. Тилекке каршы бүгүн көпчүлүк учурда кыргыздар деп эле мындай улуттарга бөлүү бар да. Өзбектер мындай, анан тажиктер анан мындай депчи. Жок, жаман улут болбойт туугандар. Жаман улут болбойт, мындай бир бузук адам болушу мүмкүн. Биз улут дегенде, бул улут деген өзүнчө чоң тема го, бирок айтайын дегеним, кыргыз элим эмес, а балки мусулман үммөтү десеңиз тууралаак болот. Мусулмандар бир дене сыяктуу болгонубуз жакшы. Ооба туугандар. Могул концентрация чачыраганда мен бир инструментти колдоном да. Мында эки нерсе бар, эске ала турган. Биринчиси, мен бир күнү китеп окуп атсам, бир проект оюма келип такыр кетпей койду. Баягы оюм чачырай берет, китеп окуйын дейм, бирок оюм чачырай берет. Анан токто дедим дагы, аппак барак алдым. Ошол проектке тиешелүү бардык нерселерди тизмектеп чыктым. Оюма эмнелер келип аткан болсо, мына ошол ойлордун бардыгын ак баракка тизмектеп чыктым. 1,5 барактай болду. Так, муну мындай бирөөгө сунуштайм. Муну бул жакшы аткарат, муну могул менен келишсе болот экен, муну мого тапшырыш керек экен, мындан мынча пайда көрсө болот экен деп бардыгын эсептеп чыгып, кагазга жаздым. Оюма келген. Анан бир маалда токтоп калдым. Не болду? Болду. Мээге кайрылып атам да. Не болду? Дагы чыгарбайсыңбы? Кана, дагы эмне бар? Өзүңүз менен өзү сүйлөшүп атасыз. Эмне бар дагы? Давай, чыгар, давай. Десең, жок эч нерсе. Бүттү, эми болду. Бул кагаздагы нерсе эч жакка качпайт. Ооба. Эми муну акырын жаап коебуз дагы. Эми экөөбүз келип китеп окуйбуз. Деп, машалла. Менде да ошондой. Ойду топтоонун бир ыкмасы. Ооба. Демек мен ошол жерден бир тыянак чыгардым. Эгерде сиздердин оюңуздар чачыраган мезгил болсо, ал сиздин оюңузду, пикириңизди чачыраткан нерсе узак мөөнөттө болсо, анда сиз аны баракка жазып алышыңыз керек экен дагы. Ошондо мээ унутпайт экен. Жана белгилүү бир датада мен ушул менен алектенем деп датасын да жазып койсоңуз, кагазга жазып. Ошол мезгилге чейин мээ аны ойлонбойт экен. Мээге конкреттүү тапшырма берип коесуң. Эгерде аткарууга заматта мүмкүн боло турган болсо, мисалы, кээде мен тренинг өтүп атканда бир оюма бир нерсе келип кетет дагы, бирөөгө бир нерсени чалып эскертиш керек болуп калат да. Мен аны унутуп калган болом. Бирок тренинг өтүп атканыңда эсиңе келип калат. Анан эмне кыласың? Катышуучуларга давайте могул нерсени мындай кылып жазгыла, силерге 3 мүнөт убакыт дейсиң дагы. Телефонду алып барып, чалууну аткарып, чалып эскертип айтып, анан кайра киргениңде баягы ой жок да. Концентрация чачырабайт. Ой пикир чачырабайт дагы, кайра тренингке киресиң. Машалла. Эртең менен ошентип чалдыңыз беле? Ооба. Ийгилге жетиш үчүн кандай сапаттар зарыл дейт? Ийгилге жетиш үчүн билесизби кандай сапат зарыл? Ойду бир жерге нерсе ныктай үйрөнүш керек. Биз айтып атпайбыз, ойдун аябай чаржайт деп. Ойду чаржайт болгондугунун себептери катары айта турган болсок, биринчиден коллегам айткандай, сырткы таасирлер. Сырткы таасирлер сизди улам алаксытай берет, улам азгырай берет, анан сенин мээңде ошол нерсеге азгырылып отуруп, мээ да кызыктай нерсе экен. Мээ дагы кызыктай нерсе экен. Мээнин дагы ойлонуу адаты бар экен. Мээ дагы өзүнүн бир кылыктары бар экен да. Эгер мээни мындай бир ойлонгондо чачыратып үйрөтүп алсак, мээ чачырабаса туруп эме кыйналып кетет экен да. Кээ бир адамдар бар, тренинг өтүп атсам, мисалы үчүн, эч жөнөтө албайт да байкуш. Жок дегенде бир жерин тырма берет да. Мындай бир жерин кашы берет, анан терезени бир карамай адаты бар, анан сыртка чыгып келмей адаты бар. Жана мээ настолько концентрацияны бир жерге, ойду бир жерге ныктап көнбөгөндүктөн мээси жанагы көнүп алат экен.
мени алаксыт деп турат экен да. Ошон үчүн да байкасаңар, урматтуу мусулман мөр туугандарым, сиз бир иш кылып атсаңыз, бирөө коллегаңыз келип туруп, муну кандай болот десеңиз, сиз өзүңүздүн ишиңизди тыштап туруп шап кирип кетесиз. Эмнеге? Ошол нерсе сизге интересный, кызыктуу. Муну жасап аткан ишиңе караганда тиги кызыктуу. Мени алаксыт деп турасың да. Неге? Менин кылыгы. Менин кылыгы дейт. Мен бир нерсени кошумчалап айткым келет да. Бир фрирайтинг деген формула бар. Машалла. Бул фрирайтинг негизи эркин жазуу деп которулат. Мунун миссиясы ушул. Мисалы, биз күнүмдүк турмушта аябагандай, аткарылбай калып кеткен иштерибиз көбөйүп кетет. Тиги карыз төлөнбөй калат, үйүңдүн крышасы жабылбай калат, бири кийимиң үтүктөлбөй калат, анан бирөөгө жолугам деп жолукпай каласың, дагы бир тапшырмаларың аткарылбай туруп калат. Ушинтип сенин аябай башыңда көп иштер болуп кетет. Аткарылбай эле калган иштер эмес, алдыда аткарыла турган иштер дагы көбөйүп кетет да. Сен аны мындай кылышың керек, муну тияка алып барышың керек, муну бияка беришиң керек деп көбүнчө ушул ар түрдүү багытта иш алып барган адамдар иш аябай көп болуп кеткендиктен улам не кылат? Оюн чачыратат дагы, эмнеден башташты билбей калат. Элестетиңиз, көзгө бардыгы көрүнүп туруп алат да. Эмне болот десе, бул учурда ушул мээдеги ар бир чекит болгон, ар бир бүтпөй калган иштер, бүтпөй калган объект сыяктуу эсептесек болот да. Мисалы, курулуш компаниясы бир үйүн 4-нчы этажын куруп атат, бирөөсүнүн крышасын жабыш керек, бирөөсүнүн бетонун куруш керек деген сыяктуу. Эми фокус чачыраганда ушул убакытта адам эгерде ушул фрирайтинг системасын, формуласын жасабаса, анда мунун ою чачырай берет. Бул бир объектти бүтүрбөй эле, тиги кандай не болду экен, крышасы жабылды экен, тигинин дубалы бүттү экен, тигинин бетону коюлду экен, фундаментим не болду экен деп эле объекттерди кыдырып жүрө берет да мээ. Ой чачырап ар бир нерсеге ушинтип алактай берет. Бул учурда эмне кылыш керек десе, бардык сиздин ой пикириңизди чачыраткан ойлордун бардыгын тизмектеп жазыш керек кагазга. Бардыгын. Ошол төлөнбөй калган карыз болсун, үй бүлөгө багытталган, бизнеске багытталган, жеке мамилелерге багытталган дей коюңуз. Жумушуңузга, окууларыңызга бардыгына тиешелүү бардыгын жазыш керек. Мисалы, белгилүү бир убакытта 8 мүнөт, 10 мүнөт. Бардыгын тизмектеп чыгат дагы. Анан биринчи кадам ушул. Биринчиси аны приоритеттерге бөлүп алыш керек да. Абзелдүүлүккөчү. Ал уже эң зарыл этап. Эң зарыл жана маанилүү болгон иштерди терип алыш керек. Азыр мага кайсынысы зарыл, кайсынысы маанилүү. Анан аткарыла турган биринчи, экинчи, үчүнчү номердеги иштер болот. Аларды белгилеп алгандан кийин анан ошонун биринчисине калган иштер жөнүндө ойлонбой, ошонун биринчисине ошондо бул адам мындай айтканда чаржайып болуп отурганда мени белгилүү бир фокусту бир жерге коюп коет. Мындай айтканда баягы чачырап аткан ойду мойнунан жетелеп алып келип туруп, белгилүү бир жерге сайып, мынакей сен бул ишти кылышың керек азыр. Ушул азыр зарыл, ушул маанилүү деп көрсөтөт. Ушундай формула менен. Бул адамдын мээси компьютер сыяктуу экен. Компьютер. Мисалы үчүн смартфон деле бул бир компьютер да. Чөнтөк компьютер. Чөнтөктөгү чөнтөк компьютер, туура айтасыз. Айталы, мисалы үчүн, сиз телефондун мониторун иштетесиз. Сиздин оюңуз ушул жерде болот. Сиз ушунун үстүнөн ойлоносуз. Жана телефонуңуздагы ушул нерсени сизге чагылдырып берип атат. Бирок ошол эле учурда эгерде телефонуңузду мындай өйдө көтөрсөңүз, мындай өйдө көтөрөйүн эле. Мындай өйдө көтөрсөңүз, мындай иштер бар да. Көрдүңүзбү? Бир канча процесс жүрөт. Бир канча процесс. Ушул телефон, кене деле телефон караңыз. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 операцияны жасап атат. Учурда. 11 программа ачылган. 11 программа ачылган. Эми сен бир эмеге кирсең, ошону сразу чыгарып берет. Кайсы процесске жетсең, ошол процесске жеткенге чейинки аралыктагыны чыгарып берет. Каерге жеткениңди да чыгарып берет. Бул деген сөз операция болуп атат. Телефон ошондой учурда иштеп атат. Ошондой эле биздин мээ да туугандар. Биздин мээ да коллегам айткандай, жанагы бүтпөй калган иштер,
кылайын деген иштер, жасайын деген иштер, муктаждыктар, ушул ар тармактуу ойлор ме көтөрүп жүрө берет экен дагы. Жана телефон вкладкалар көп ачылып кетсе, окнолору. Иштеши, загрузкасы кыйын болуп, компьютерде эле ошондой да, мисалы үчүн браузер ачып салсаң, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ачып иштесең, мисалы үчүн, компьютериңди эле онутуп каяктын эмнени кылыш билбей калат го. Ошондой болуп, мээде аябай нагрузка менен иштеши слабый болуп калат экен. Реакциясы эме болуп калат экен. Жай. Реакциясы жай болуп калат экен дагы. Анан мындан улам эмне болду десе, ме проблемаларды өз учурунда тез чече албай калат. Мээң аябай оор жүк менен ооруп, мына ушинтип, эмне кылышын билбей, ныксырап, алсырап ушинтип калат экенсиң да. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Мен коллегам айтып атат, мен ушу коллегам айткан сөздү эле мындай эметип атам да, визуально көрсөтүп берип атам. Муну программаларды жаап жүрүш керек. Кстати, бул лайфхак силерге туугандар, атайын силерге көрсөтчү, мен бул программаларды ачтым жана атайын. Негизи мен бул операцияларды эмне иштетип бүткөндөн кийин жылдырып коем. Эң бир операция менен иштем, телефон ачып барса, 1-2 же операция менен иштейт. Телефонуңуз эмне болот? Көп кубаты кетпейт, катыбайт. Катыбайт. Ошондой. Урматтуу достор, негизи силерге сонун бир мүмкүнчүлүк болуп атат. Мынакей, бул консультацияны бир жерге топтоонун максаты да бул продуктивдүү болуу. Эмнеге продуктивдүү болушубуз керек? Ийгиликке жетиш үчүн, туугандар. Арабызда мынакей телекөрүүчүлөр, радио угармандар ийгиликти багындырууну кааласа, жашоосун өзгөртүүнү кааласа, Мыктыбек Арстанбек устаздын 3 күндүк тренинги бар. Мына ошол тренингке сиздерге катышууга мүмкүнчүлүк берилип атат, туугандар. Экрандагы 0552 23 60 02 номерлерине кайрылып, сиздер мен тренингке катышкым келет десеңиздер, анда бул 3 күндүк кантип өзгөрөм деген аталыктагы тренингке катыша аласыздар. Баса бул 1 май старт алат. Андыктан шашылыңыздар. Мен номерди да кайталап коеюн, 0552 23 60 02 номерине WhatsApp аркылуу жазасыздар. Суроо бар окшойт, мен кырсыктан кийин унутчак болуп калдым, өзүмдү өлтүрүү үчүн кандай кылам дейт. Бул биринчиден Кудайым сизге шифа берсин. Аллахым ден соолугуңузду бекем кылсын, орозоңузду кабыл кылсын. Аллах таалам сизге көңүл айтабыз. Унутчактык маселеде мен билбейм не дешти. Мындай бир травмадан унутчак болуп калсак, муну врачтар бир нерсе десе, физиологиялык мүчүрүктөн улам ушундай проблема болуп атса, муну билбейбиз. Биз врач эмеспиз. Бирок сиз кандай гана абалга туш болсоңуз, эгерде өзүңүздү өнүктүрөм десеңиз, биринчи жана биз айтып аткандай, ойду бир өнүктүп атпайбызбы? Оюңузду ойду чачырат. Азыр сизде ушул положенияда аябай көп ойлор бар сизде. Кийинки өкүнүч бар, кырсыктарды жоготуу, андан кийин жашоодо бир нерсе бар айтып, ошонун баардыгы сиздин мээңизде ээлеп атат. Коллегам айткандай, ошонун баардыгын кагазга түшүрүп туруп, эмне проблемалар бар, эмнелерди чечиш керек, ошону жазып алыңыз кагазга. Жазып алыңыз. Жана ошол кагазда баардыгы эле проблемалар өзү көп. Жашоодо өз дем алышта проблема вообще да. Проблемалар көп. Ошо проблемалардын кайсы проблеманы чечсеңиз, биринчи калган проблемалар да чечилип кетет. Ошону проблемаларды сизди өстүрүүчү бир секирик жасоого, бир өмүргө түзө турган нерсе. Адам проблема болбосо өспөйт. Эмне үчүн сахабалар кайра-кайра жихадка чыкты? Эмне үчүн сахабалар Рамазанда жихадка чыкты? Эмне үчүн сахабалар ошондой кыйын учурда такша алып, аты алтын тамгалар менен жазылып калды? Даже Куранда эскерилип атпайбы ошол кишилер да? Эмнеге десе, алар аябай көп кыйынчылык көргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи кыйынчылык көргөндөр. Пайгамбар саллаллаху алейхи жөнүндө азыр айтып отуруп, мен уялып кетем. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи кайсы бир урууга дават кылган ташпаңга алды дейт. Жана анын эмеси, бут кийими канга толуп калды дейт. Настолько элесет, бут кийимге кан толуп калыш үчүн сен кандай үстүңө кан агыш керек да? Ушундай ташпаңга алды дейт. Ушундай кыйынчылыкты көрүп, анан эмне болду? Аябай курчуган да. Мисалы үчүн кээ бир балдарды эле карасаңыз, жетишкен бардар үй бүлөдө болсо, алар анча эмес, ныксап, зор, ал элең салаң болуп жүрөт.
азыр деле мисалы үчүн эң тыңдар аалымдар, экономисттер, финансисттер, политиктер, саясатчылар, бизнесмендер, ийгиликке жеткен адамдардын бардыгы караңыз, бардыгы кыйынчылык шарттар чоңойгондар. Шаардыкта аз эле, азыр бизде деле көрүп аткандар, мен ишенем, 99,9% ошол жанагы жөнөкөй шартта жашаган адамдар. Да? Ошо көбүнчө айылдыктар барат деген да. Эмнеге айылдыктар барат? Анткени жашоосунда кыйынчылык бар. Жок дегенде эртең менен туруп көчөгө чыгып, жана муздакта дарат алып, намаз окуп, бир нерсе кылыштагы кичине болсо да кыйын го. Ошол нерсени кылсаңыз такша аласыз. Дегеним, бизге берилген Аллахтын сыноолор бул бизди эмне кылыш? Кудай бизди ушу пенде мокоп бөгүп жаткалсы деп бербейт экен да. Пенде топчусу. Бейишке дагы да кырат келип, копчусу деп экен проблемаларды. Бизде суроо бар экен. Ассаламу алейкум. Орозоңуздар кабыл болсун. Эрк дегенди кандай түшүнсө болот? Машалла. Мен эрктүүмүн деп текебер болуп кетпейби дейт. Сиздин темаңыз экен. Негизи эрк менен жалкоолук бул мындай антоним да. Бири-бирине карама-каршы бир түшүнүктөр. Бирок бүгүнкү күндө ушул эрктүүлүк менен жалкоолукту көп түшүнө бербейт окшойбуз да. Устатыбыз ушундай чечмелейт, Мыктыбек Арсланбек устаз. Аллах ыраазы болсун устазга. Мен дагы ошол пикирдемин. Бул адам качан эрктүү болот десе, ал өзүнүн кубаты болгондо жана анын күчтүү каалоосу болгондо анан эрктүү болот экен. Демек, эрктүү болуш үчүн эки нерсе керек дедик. Биринчиси, анын кубаты болуш керек экен, жана анын күчтүү каалоосу. Демек, кубатты кантип пайда кылабыз? Кыскача айтканда, биздин денебизде кубат болуш керек, энергия болуш керек. Энергия кантип көбөйөт? Сиздин уйкуңуз канса, туура тамактансаңыз, уйкуңуз туура болсо, ошол эле учурда сиз спорт менен машыксаңыз, анан позитивдүү жүрсөңүз, сиздин денеңиз кубаттуу болот дагы. Бир ишти кылууга сизде энергия пайда болот. Бирок энергияң болуп туруп деле каалооң болбосо эмне болот? Анда эрктүүлүк жок болот. Ал эми каалоону пайда кылуу үчүн эмне кылыш керек десе, бул жашоодо адам максат коюш керек. Адамдын максаттары адамдын каалоолорун күчөтүп турат. Ошол эле учурда милдеттери дагы каалоолорун күчөтүп турат. Мисалы, сенин белгилүү милдетиң бар, каалоочу болуп иштейсиң, бир жерде пересмена саат 6-да, айда жок үйүңдөн 4:30-да чыгасың, 6-га жумушка барып калышың керек. Эмне болду? Сенин ошентип 4:30-да үйүңөн чыгып, жумушка барышыңа түрткү болгон, каалооңду ойготуп тура турган эмне бул? Сенин милдеттериң. Бир жерде кароочулук милдет таап алгансың, бир жерде атасың, бир жерде да кимдир бирөө апа, мисалы бала чакаң ооруп калса, башка болсо, сен түнкү саат 3-те өзү ойгонгуң келбейт. Бирок сен ата болгондугуң үчүн, же апа болгондугуң үчүн балаңды кайра больницага алып барууга сен ойгоносуң. Эмне болду? Сенин бул милдетиң сенин каалооңду камчылады. Демек, жалкоолукка кантип адамдар кирип кетет десе, ал адамдардын максаты жок, милдеттерин мойнуна албайт, жоопкерчиликтерин албайт өзүнө. Натыйжада анда энергия болсо деле анда каалоо жок. Себеби каалоону камчылап турган баягы максаттары, милдеттери, жоопкерчиликтери, жашоодогу миссиясы жок. Демек, эрктүү болгуңуз келсе, сиз өзүңүздү кубаттандырыңыз жана каалооңузду камчылап турган ушул 4 нерсени жашооңузга киргизиңиз. Миссия, максат, милдеттерди, жоопкерчиликтерди ордуна коюңуз. Машалла. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум. Тартынчакты кантип таштаса болот? Алдын ала рахмат. Бул сиздин темаңыз. Менин темам. Бул жашоодо Аллах Таалам ушундай мыйзам ченемдиктер жаратып коюп тур туугандар. Вот адам эгерде бир нерсени кылбай койсо, ошол нерседе чоркоктук пайда болот экен. Ошол нерседе мококтук пайда болот экен. Мисалы үчүн, эгерде адам ыйман сөзүн аз сүйлөп баштаса, ыйманы алсырап баштайт. Эгерде адам машинаны рулуна отурбай койсо, машинага отурганда уже коркуп баштайт. Эгерде адам жыгач уста болуп жүрүп, бирок ошол устачылыгын тыштап атса, кийин кайра устанок менен иштейм деп
бир топ жүдөп калат. Кополдук пайда болот. Кополдук пайда болот. То есть адам ушундай экен, эгерде бир нерсени жасаса курчуйт экен, бир нерсени кылса курчуйт экен. Эми бизде эмнеге тартынчаактык пайда болот десе, демек биз адамдарга аз аралашабыз. Адамдарга аз аралашат экенсиз анда. Тартынчаактык ошондон улам пайда болот. Адамдарга көп аралаш керек туугандар. Анткени Аллах Таала бизге түшүргөн ислам дининдеги шарттардын көпчүлүгү адамдарга аралашууга кызыктырат. Мисалы үчүн жума намазды өзүңүз окуй албайсыз. Жамаат керек. Айт намазды сиз окуй албайсыз. Жамаат керек. Өзүңүз намаз окусаңыз, сооп аласыз. Бирок жамаат менен окусаңыз 27 эсе сооп аласыз. Ушул сыяктуу өтө көптөгөн милдеттер, парыздар, важиптер жана сүннөттөр жамаат менен кылынууга үгүттөлөт ислам дининде. Эмнеге десе, социум катары бул жамаат дайым бири-биринин температурасын сезип турсун деп. Мусулмандар бүгүн эмне үчүн алсызбыз десе, бизде биригип турган нерселер аз, бизди бириктерген нерселер аз. Бизди ортодогу байламталарыбыз аз. Байламталарыбыз аз жана ошондуктан дагы бири-бирибиздин температурабызды, бири-бирибиздин ишибиз жок, ар ким өзү менен өзү. Мындайча айтканда, баягы жамаатка кызыктыруу нерсе жок да. Жамаатка кызыктыруучу нерселер жок. Ошон үчүн көбүрөөк адамдар аралашыңыз тууганым, көбүрөөк. Кичине, бирок ал сиз үчүн пайдалуу. Мындай, мисалы үчүн жөнөкөй эле бир адамдан тартынып атабыз дейли. Мейли адамга ал адам менен сүйлөшүп кетсеңиз да, ошол сыяктуу бир адамга жөн эле суроо берип көрүңүз. Жөнөкөй эле бир бет ашар менен жөнөкөй эле бир сөздөрдү сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Мисалы үчүн күн ысып кетти, мурда жылы кандай эле бир эсиңдеби деген сыяктуу суроолор берип кой. Жөн эле майда, аябай элементардуу нерсе. Бирок сенде эмне процесс болот? Сен жөнөкөй эле суроону бердиң, жөнөкөй бир жоопту алдың, жупуну жоопту алдың. Акыры кичинекей эле. Мына ушул бири чоң бир эмеге, ой эмеге айланат. Өзүңүздө ушундай бир самочувствие, ушундай бир ишеним, өзүңөргө ушундай бир сезим пайда болот. Сиз бир карасаңыз эле тартынбай калган болосуз. Ошондуктан тартынбай калыш үчүн тартынбай калыш керек. Сонун бир жооп болду. Ойго сооп же күнөө жазылабы дейт. Ушуну алымдардан сураш керек, бирок мен укканда мисалы үчүн туура эмес ойлонуу күнөө дейт го, менимче. Мисалы үчүн элестетем. Эми ал түшүнүктүү эле нерсе болсо керек. Ассалому алейкум. Менин чечкиндүүлүгүм жок. Кантсем болот? Ушул мүнөзүмдү оңдой албай атам дейт. Кандай ойлойсуз? Негизи адам жаш кезинде эгерде мындай кагып, силкип өстүрүлгөн болсо, мындай ата-энелер тарабынан ага чечкенге мүмкүнчүлүк берилген эмес. Мүмкүнчүлүк берилген эмес да. Ата-эне дайыма ал үчүн башка бирдер чечкен. Даяр чечимди берген. Бир нерсе кылайын десе ал болбойт, ан деген мындай деп эле оюн бузуп коет дагы. Натыйжада мынтип чече албай туруп калганда, сен муну мындай кыл деп туруп, эмне кылган? Чечимге вариант берген эмес да. Натыйжада чечим чыгаргандан кыйналат. Чечим чыгарып көнгөн эмес ага. Чечим чыгарып көнгөн эмес. Демек, жаш кезектеги ушул өтмүштөн дагы көз каранды болушу мүмкүн. Ошондуктан баланы өзүнүн вариантына коюп өстүрүш керек деген ойдомун. Мисалы, балам сен ушуну кандай кылып оңдомоксуң өзүң? Ойлонуп көрчү. Деп айтсаң, ал бир нерселерди айтса, жаңылыш ката кылып аткан болсо, анда сен кана жасап көрчү деп, аны жаңылтып деле көрүш мындай туура болот окшойт го дейм да. Ал эми эгерде эми азыркы учурда эми өтмүштү оңдой албайбыз. Азыркы учурда кантип чечкиндүү болуш керек дегенде, эң жакшы бир менин Мужахит деген устазым бар. Түркияда мен окуп жүргөндө андан бир жакшы сөздү ушу дайыма унутпайм да. Ал айтат, чечкинсиздик жаман чечимден дагы жакшыраак дейт. Кара. Чечкинсиздик жаман чечимден дагы жакшыраак дейт. Анан ушуну улам айтып коет эле, иштеп жүргөндө. Улам бир нерсе деп коет эле. Ошентип, анан мен кийин түшүндүм аны. Себеби бул чечкинсиз адам кыймыл аракетсиз тура берет экен да. Жаман болсо дагы чечим чыгарган болсоң, сен бир нерсе жасайт экенсиң дагы, жаңылышат экенсиң дагы, анан сабак алып, ал катаңды оңдогонго аракет кылат экенсиң. Демек, сиз чечим чыгаргандан коркпоңуз. Чечим чыгарып жасап көрүңүз. Эгерде мындай жасап көрүп, мындай кыска убакыттын ичинде аны аңдап түшүнө турган бир чечим болбосо,
анда ошол багытта тажрыйбалуу адамдардан чечим сураңыз. Бирок эң жакшысы любой проблеманын исламдагы болгон чечимин аткаруу эң жакшы чечим. Туура айтасыз. Туура. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум. Тренингтерге онлайн качкан жакшы же офлайн качкан жакшы? Кайсынысы артыкчылыгы бар дейт. Ва алейкум ассалам, урматтуу мусулман туугандар. Экөөнүн тең плюстары жана минустары бар. Тренингке офлайн катышсаңыз, плюс жагы живой, вербальный контакт. Вербалдык жана вербалдык эмес тилдер толук иштейт. Ошол ситуацияда сиздин денеңиз сезет. Ошол комнатада жайдын күндө ысыйсыз. Ошол жердеги адамдардын дем алып атканын угасыз. Ошол жердеги адамдар менен чогуу болосуз. Бир нерсени кармап көрөсүз, бир нерсени ийип көрөсүз. Башкача айтканда реалдуулукта. Аураны сезет. Реалдуулук ошол аура сизге аябай чоң таасир берет. Жана бул сизде результаты жакшыраак болушуна көбүрөөк түрткү берет. Бирок ошол учурда дагы бир нюанс бар тууганым. Кээ бир адамдар ошол аурага малынбай эле, ошол жака барбай эле, ошол нерсени онлайн деле алса болот. Онлайндан деле алса болот ал нерсени. Эмнеге андай адамдар аурага деле муктаж эмес адамдар бар да, мисалы үчүн. Кээ бир адамдар аурага муктаж. Элдин бардыгы десе ал дагы деп, бардыгы десе бул деп ушундай бир бар да. Таасир алат да. Таасирленип отуруп анан кылып кетесиз да. Таасирленип отуруп анан кылып кетесиз. Анан онлайндын деле артыкчылыгы сиз убактыңызды үнөмдөйсүз. Энергияңызды үнөмдөйсүз. Мисалы үчүн көчөгө бар, маршрутка чык, анан түш, там тиги бул, анда мындай проблемалардан кутуласыз. Үйүңүздө ошол убакытта эле телефон, интернеттин жандырып эле кирип кете бересиз. И албетте офлайн караганда онлайн акчасы арзаныраак болот. Или бой окуунун офлайнга караганда онлайн арзаныраак болот. Анткени офлайнда расход кылышат да, көп расход кылышат. Мисалы үчүн биз офлайн тренинг өтүшүбүз үчүн биз целый бир аудиторияны арендага алышыбыз керек. Анан биз аны бал чайды алып койгондон кийин ал кечке бош турбаш керек да. Ошол сыяктуу көптөгөн чыгашалар бар дагы, офлайндын акчасы бир аз кымбатыраак болот. Эмнеге? Көбүрөөк ресурс кетилет. Онлайнда деле ресурс кетет. Сатып аласың, комнаталар сатып аласың, визуальный комнаталарды, сайттарды сатып аласың, башка деген чыгашалар бар. Анан бирок аныкы азыраак болгон үчүн арзаныраак болот да. Онлайн арзаныраак, офлайн кымбатыраак. Офлайн таасирдүүрөөк, онлайн деле таасирдүү, бирок аурасы жок. Бул өзүңүз менен өзүңүз иштей турган нерсе. Негизи онлайнда деле дагы бир мүмкүнчүлүк бар экен. Мына Ийгилик академиясында тренингтерди онлайн деле уюштуруп келдик буга чейин. Онлайнда жакшы бир шанс бар экен. Мисалы ошол жерден устаз түз эфирди өтүп атканда, ошол жерден сурооңузду берсеңиз, атайын платформа бар. Устаз ошол платформа менен тренингтерди өтөт, Муктубек Арсланбек устаз. Онлайн тренингте сиз суроо бере турган болсоңуз, сиздин сурооңузду устаздан башка эч ким көрбөйт. Мындайча айтканда, или бой сурооңузга бир жооп алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Мындай офлайнда бири-бирин карап, бул эмне деп коет экен, мени акылсыз деп ойлоп калат го деп тартынып ушинтип суроо бербейт да, суроо бербей отура берет. Онлайнда болсо өзүңүздүн окошкоңуз болот, суроо бересиз, аны устаз гана көрөт, мына ушинтип сиз сурооңузга жооп бересиз. Маса айтмакчы, тренингде дагы биз элибизге кулак кагыш кылып коелу. Ооба, урматтуу достор, 1 майда белгилүү журналист агайыбыз Муктубек Арсланбек агайыбыздын кантип өзгөрөм деген тренинги болуп жатат. 0552 23 60 02 телефон номерларына азыр жазыңыз. Биздин адистер силерге жооп берет. Тренингге катталасыз. Анан кийин иншалла 3 күндүк Рамазандын урматына акысыз тренингге катышып, жашооңуздун өзгөрүшүндө эң алгачкы кадамды таштайсыз иншалла. Ооба. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Сонун бир бизге берилген убакыттын, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына ушул ойду бир жерге топтоо жөнүндө Акжолтой Аскар мырза менен биз сүйлөштүк. Дагы алдыда Орозодо 30 күн долбоорунда сиздер менен дагы көгүлтүр экранда жолугушабыз деген толук ишеним. Сиздер алдыда кандай темаларды каалайсыздар, урматтуу достор? Аны да жазып коюңуздар бизге, Марва телеканалынын өзүнүн номерларына, аны да жазып коюңуздар. Кайсы темада биз дагы сүйлөп берсек болот, иншалла. Анда эмесе кийинки эфирлерге чейин Аллахтан баарыбыз сак саламат кылган болсун.
Билип билбей сан күнөрүбүз кечирген болсун. Эгерде эфир учурунда кимдир бирөөгө балким туура эмес же мындай бир ыңгайсыз нерсе айтып койсок кечирим сурайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аман туруңуздар.